Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Кезектеги кыргыз тил сабагы. Сабактын темасы этиш менен экен, эле, бейим, бекен деген сыяктуу жардамчы сөздөр аркылуу жасалган этиштик татаал формалар. Сабактын максаты этиш сөздөр менен жасалган татаал формаларды сүйлөмдөн таба алсак, кепте бул этиштик татаал формаларды туура колдоно алсак, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Жардамчы сөздөр экен, эле, бейим, бекен деген жардамчы сөздөр. Ушул жардамчы сөздөр менен кантип этиштик татаал форма жасай алабыз? Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушул жөнүндө болмокчу. Этиштик татаал формаларга этиш сөздөр экен, эле, бейим, бекен деген жардамчы сөздөр жалганат. Биринчи учурун айтсак, тилек маанисиндеги са мүчөлүү этишке экен деген жардамчы этиш кошулуп, этиштик татаал форма жасалат. Мисалы, тууган туушкандарым, ата энем аман эсен болушса экен. Көрдүңөр балдар, бул жерде болушса экен. Уулум эстүү болуп чоңоюп, атасын тартса экен. Мына экен, болушса экен, тартса экен деген сөздөрдө тилек маанисиндеги са мүчөлүү этишке жардамчы этиш кошулуп, этиштик татаал форма уюшулуп атат. Мына карасак, болушса экен, тартса экен. Андан кийинки учуру шарттуу ыңгайдын формасында экен деген жардамчы этиштер менен жана эле деген бөлүкчө менен айкалышып да этиштик татаал формалар жасалат экен. Мындай учурда жак мүчөнүн толук эмес түрү биринчи компонентке жалганат да ар кандай модалдык кошумча маанилер туюндурулат. Мисалга алсак, мен быйыл жогорку окуу жайына окууга өтсөм экен. Мен китепти алсам болду. Мына алсам болду бул жерде канагаттандыкты билдирип атат. Мен китепти алсам эле болду дегенди билгизип атат. Андан кийинки учурду карасак, тилек ыңгайдын грамматикалык формасы гай жана ага жардамчы этиш эле кошулуп келип, этиштик татаал формалар жасалат экен. Мында кыймыл-аракеттин ишке ашышы тиленет. Каалоо тилек формасында болуп атат. Мисалы, мен айылга баргай элем. Сен айылга баргай элең. Ал айылга баргай эле. Ушул эле этиштик татаал форма көптүк түрүндө да колдонулат. Баргай элек, баргай элеңер деген сыяктуу. Андан кийинки учуру ниет ыңгайдын мак, макчы мүчөлөрүнө эле, экен деген жардамчы этиштердин айкашуусу аркылуу да этиштик татаал формалар жасалат. Мисалга алсак, мен бармак элем, ал келмек экен. Көрдүңөрбү балдар, мак деген формага мек, бул жерде да келмек дегенди өзгөргөн түрү болду. Экен деген жардамчы этиш уланды. Эле деген жардамчы сөз менен бирге айтылган учурда ниеттин иш жүзүнө аткарылган, аткарылбаганы сүйлөөчү үчүн белгисиз болот. Ошондуктан мак, макчы деген мүчөлөр жалганган этиштен кийин түшүндүрмөнүн кошулушу талап кылынат. Мисалы, ал айылга келмек эле, көрдүңөрбү, андан түшүндүрүшү билгизип, келиптирби деп дагы маанисин толуктап атабыз. Андан кийинки учуру ниет ыңгайдын мак, макчы формасына жардамчы этиш экен кошулганда иш жөнүндөгү маалымат башка бирөөлөрдөн алынгандыгы жана өткөн чактык кошумча маани туюндурулат. Мисалын алсак, көрсө алмаздар да конокко барышмак экен дегенди билгизди. Этиштин мак формасынын суроолуу түрү беле, бы эле аркылуу да түзүлөт экен. Мисалы, чогулуш залда өтмөк беле? Көрдүңөр балдар, суроо иретинде айтылып атат. Кайсы бир учурда мындай сүйлөмдөр интонацияга карата суроо иретинде эмес, жайынча гана айтылат да субъективдүү мамилени билгизет экен. Баяндооч сөздөр айкын өткөн чак же учур чак этиштерден болсо, көмөкчү сөз экен өзүнчө туруп айкалыша албайт экен. Экен суроолуу б уландысы менен биригип кеткен учурларда гана, бекен түрүндө турганда гана баяндооштук форма катары айкалыша алат.
Бул сыяктуу этичтик формалар ээ болуп келген сөздөрдүн ошол эле чактардагы каймана жана суроо маанисиндеги аракеттерин да баяндайт экен. Мисалга алсак, мына балдар, анаралар макулдашты бекен? Мына суроо иретинде айтылып атат, макулдашты бекен. Айбек иштеп жатат бекен? Сен окууга өттүң бекен? Мына суроо иретинде бекен деген жардамчы сөздүн этичтик татаал формасын уюштурган учурун көрдүк. Айрым учурларда мындай этичтик татаал формалар контекстке карай өткөн чак маанисинде да туруп калышы ыктымал. Ал учурларды карап көрөбүз балдар. Мына мисалы, ал күтүп олтурат экен. Анын азабын башкалар тартат экен. Ал түштө тамакка келет экен. Көрдүңөр балдар, өткөн чак маанисинде да колдонулуп атат. Ошондой эле мына балдар, азыр сүрөттөрдү карап турабыз. Биринчи сүрөттү карасак, Чыңгыз Айтматов Кыргыз ССРнын эл жазуучусу. Экинчи сүрөтүбүз Жамиля повести. Үчүнчү сүрөтүбүз Москвада жазылган. Мына ушул үчөөнү кошуп сүйлөм түзөбүз. Контекстте кандай учурайт? Кыргыз ССРнын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести Москвада жазылган экен. Көрдүңөр балдар, экен деген жардамчы этиш өткөн чакты билгискен учурун айттык. Бейим, белгисиз, айкын өткөн чак этиштер менен айкын келер чак жана учурчак этиштерден болгон баяндошторго айкалышат да, бар болгону алардын каймана, болжол маанисинде турушун гана шарттай алат. Мисалга алалы. Мен жолугушуудан кечигип калдым бейм? Алар кайра айнып калган бейм? Мына бул учурда бейим деген жардамчы этиш кантип түзүлгөнүн көрүп атабыз. Бирок булардын этичтик татаал формалары дайыма эле туруктуу болбойт. Мына балдар, сабагыбызды бышыктоо иретинде ыр саптарына көңүл бурөлү. Окуу китебиңерден 134 көнүгүн иштеп көрөбүз. Экөөбүз чырпык кезде чырмалышып, чырмалыша бир өсүп, кырчын кезде кыналышып ансайын, азыр бирок айбалталап ургандай, аралары ажыраган коштарак. Эскермебейм экөөбүздүн чоо жайга, эстеликпейм экөөбүздүн өксүккө. Мага таандык ой кыялдар алардын жалбырактуу шактарында ийилип, сага таандык чекте дагы турчу эле. Сага таандык ой кыялдар алардын жалбырактуу шактарында ийилип, мага таандык чекте дагы турчу эле. Мына балдар, бул саптарда биз жогоруда атаган кайсыл жардамчы этиштерибиз аркылуу уюшулду. Карап балдар, ушул жардамчы этиштердин астын сызып белгилейсиңер. Бейим, бейим, турчу эле, эле деген жардамчы этиштер аркылуу сүйлөмөбүз уюшулуптур. Мына бул ыр саптарында келтирилген жардамчы этиштер аркылуу уюшулган этиштик татаал формаларды таап билип үйрөндүк. Эми балдар, экинчи ырсабызды карайлы. Эй, эштек байке, эзелүү төрдө олтуруп, чер жазып күлдүң бекен өмүрүңдө? Керзөтүктөн башка дагы бут кийим кийдиң бекен өмүрүңдө? Дем алыш деген дагы күн болорун билдиң бекен өмүрүңдө? Мына, бул ырсаптарында кандай жардамчы этиштер учурады биз жогоруда айткан? Албетте көрүп турасыңар, бекен, бекен, бекен деген жардамчы этиштер аркылуу уюшулган этиштик татаал формалар болду. Эми балдар, этиштик татаал формалардын схема түрүндө кандай берилерин карап чыгабыз. Биринчи этиш сөз, экинчи ага мүчө уланат, андан кийин үчүнчү урда экен, эле, бейим, бекен деген жардамчы этиштер кошулуп, этиштик татаал форма уюшулду. Мына, экен, эле, бейим, бекен деген жардамчы этиштер менен не уюшулду балдар? Этиштик татаал форма уюшулгандыгын жогоруда айтып чыктык. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктоо иретинде тест менен иштеп чыгалы. Биринчи сурообуз. Экен деген жардамчы сөз суроолу
Б уландысы менен биригип кеткен учурларда гана кайсы түрүндө баяндооштук форма катары айкалыша алат. Биз мына жогоруда айтып өтүлгөн темалардын негизинде суроону уюштурдук. Ушул 4 форманын кайсыл учуру уланат? А варианты бекен, Б варианты беле, В варианты экен, Г варианты эле. Мына балдар жакшылап карап чыгабыз, кайсыл варианты туура келет. Жакшылап ойлонуп, көңүл буруп карайбыз. Экен деген жардамчы сөзгө кайсыл форма уланып этиштин татаал формасын уюштура алды? Албетте силер бардыңар туура таптыңар болуш керек. А варианты бекен деген жардамчы этиш аркылуу уюшулду. Андан кийин балдар Райкан Шөкөрбековдун болот деген ырсаптарынан карайлы. Бак дарактын бутагын алып, алас келгенсип, балдардын оюнчугуна айланып, жоокердин колунда болсом душманга жарар элем. Мында менин болоттугум бекер деген. Бул жерде бекер дегенен көп чеки турат. Ошол жерге бүгүнкү биз өткөн жардамчы этиштерден бирөө колдонулуш керек. Жакшылап карап, азыр 4 вариантты берем. Ошонун бирөөсүн коюлушу керек. А варианты бекем, Б варианты беле, В варианты эле, Г варианты экен. Мына ушул 4 варианттын бирөөсү көпчекиттин ордуна туура келиш керек эле. Жакшылап көңүл боюп, кунт коюп карап чыгабыз, кайсыл варианты туура келет? Албетте туура жообу Г варианты экен. Мында менин болоттугум бекер экен деп сүйлөмсүйлөш керек болчу. Эми балдар үй тапшырмасын алабыз. Этиш сөздөргө экен, эле, бейим, бекен деген жардамчы этиштер айкашып, этиштин татаал формасын түзгөн учурларын таап сүйлөм түзүп келесиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.